Көпчүлүк эл кээ бир кишилер ушу культурный, нежный сөздү түшүнөт. Менин түшүнүгүм боюнча көпчүлүк киши бул нежный, культурный сөз түшүнбөйт. Андай кишилерге мабареки резкий бир каты сөз айтса, же бир каты бир сокса, вот ошондо түшүндүм дейт. Мен эч качан унутпайм. Өзүмдүн профессор Максим Ефимович Фридман өтө культурный, нежный киши болчу. 35 жыл бирге иштештик, ушу жерден бир жаман сөз уккан жокмун да. Мен айтып калчумун, Максим, ушу сиздин ушу нежный, культурный сөзүңүз бирөө түшүнөбү десем, түшүнөт деп. Анан кийин түшүнгөндө айтты, көпчүлүк түшүнбөйт дегенде. Эсимен калбайт. Көп жыл атактуу такой хирург, профессор Борис Константинович Огунев турган Москвада. Бул Максим Ефимовичтин мугалими болгон, мага докторский защитный оппонент болгон. Ушу физически күчтүү, сүйлөгөн ушундай окумуштай киши экен. Ушу киши айтып берди. Эч качан унутпайм мен муну. Жаш убагымда дейт, Сибирде хирург болуп иштеп жүрчү элем. Мурун бул грузчик, штангист болуп иштеп жүргөн киши экен, здоровый. Баягы бизге окшош круглый сутка дежурство неотложной хирургии. Ушу Сибирде мени менен эки помощник хирург бар дейт. Сибирден да неграмотный кишилер көп. Бир абдан чоң, здоровый кишини алып кел дейт. Грыжасы, чуркусу чыгып кетип, кыпчылып калыптыр да, ушу медет болгон. Тиги помощник мен кичине жатып эс ала калдым эле дейт. Эки хирург көрүп, срочно операция. Тиги жок, эч качан операция жасатпайм, жөн лечить эткиле. Кандай түшүнсө түшүнбөйт, жок, так лечить деп эле. Анан мен ойготуп, ушундай киши келип болбой атат, көрүп бериңиз. Анан мен чыгып приемда көрсөм, зор киши экен дейт. Көрсөм чындыгында чуркусу мошонкасына чыгып, уже кыпчылып калган дейт. Андайда кыпчылып калганда тез жасабаса, ал кысып отуруп ичегисин өлтүрүп коет. Өлтүргөндө ал тынчсызданып перитонит өлүп калууга да мүмкүн да. Анан түшүндүрсөм, жок, так, лечить деп эле ушундай машина айтып, сүрөтүн тартып, ичегиң момундай болбоду. Моюндан көрсөтүндөй, кокоңда момундай кармакса, тумчугуп өлөсүң. Ичеги да ошентип атат. Карап туруп, жок, нет, так лечить. Мындан баш резкий шогунун резкий киши экен, тура калып ушундай тумшуктан койдум эле дейт. Иштенкиге баш менен бир тийип, жыгылды дейт, жыгылып тура калып, теперь объяснили, пожалуйста, оперируйте. Ушу кишинин сөзү эч качан эсимен калбайт да. Ушу канча сүйлөшсө болбойт. Ушу бир мына эми түшүндүрдүңөр, эми жасай бергиле деп айттым. Бизде деле мына мен 70 жыл иштеп жүрбөймүн. Кээ бир оорулар түшөт. Кандай айтсаң да болбойт да. Жок. Дарылай түшсөң, коя турсаң деп. Биздин оорулар, ушундай оорулар. Саат өткөн сайын тиги больной үчүн хуже. Мен айтып жүрбөйм, 5 минут кечиксем өлүп калат, 5 минут раньше айыгып кетет. Менде деле ушундай. Айрыкча түшүнгөн кишилер көпкө чейин торговать этип туруп алат, соодалашып. Түнкүсүн саат 1-де мени чакырып келди. Университетте профессор Жакып деген бар. Жакып деген чоң киши. Абдан кыйналып, 3 күн ооруп туруп, оорганы приступ болуп өтү жөнүнө кол тийгизбейт. Онтойт, боздойт. Анан мен көрүп туруп, диагноз коюп, тез, срочно операция өткөзүп жиберсиң. Эмне келген жоксуң десем, көрүнгөн дарыны иче берип, мына басылат, тигине басылат деп, айлам кеткенде келдим деди. Анан көрүп туруп, тез жардам, тез операция жасаш керек десем, абени менен кыңылдап туруп, жок, болбойт.
bu şehirden 5 kişi ölüp kettiler dep bizden ölgөн kişileri de biletendi. Hem köpçülük ötüp ketdi. Ana men aytdım, "Jakşı. Ertenke çeyin koyuptu" dedi. "Kalaver" dedim. "Altıncı kılıp özüңdü inspeksiyaga koşup koy" dedim. "Ya 5 kişi öldürdü dep bozupatpı. Altıncı kılıp sen. Kettim desem bakırıp dedi, kete görme. Aytdım, oşo 5 kişi de sağ şoş targabay edip, atkaz kılıp atıp, ötüp ketip, peritenit bolup oşondan ölgön. Aseremna bir yerden soyup öldürdü deysin. Kalaver. Emre. Sen bak pazara geldin. Bizim ne kılıp oturabız? Aytkan düşünüş gerek dep, men de reski aytsam, kete görbaylen ayım Mehmet, kete görbaylen. Vaptırdan üyüne zıvan tetmenen, oşu tüm boyunca jisan ötü çirip ketken, köp ayıkıp kettik, köp çeyin beçere şu jügünüp jirde şu kişi. Mınday köp, kedi şu düşünmegen kişiге reski aytış gerekti. Oşu düşünmö deyiyor. Anan menen koşuğun top, koşu ilep, tuğanları da suranat koya tursan tegi ödep, oşol makul olaversen, al ölet. Sağan jamanat bolat ölet. Oşon üçün bir vakta, mamday düşünmegen kişilerge reski, oşo sizi turgan söz aytış gerekti. Hadi bizni zakon boyunca, ya o günü kokşap tumşuğa koygan yok, koyalbayız. Şunday katı söz, değişti etkeni söz aytış gerekti.